Азыр кээ бир кайненелер, кээ бир кайын журт сеп үчүн нааразы болгон учурлар көп болуп атат. Анан мен айтат элем, урматтуу кайын журт, силер баш алып атасыңар, кыз алып атасыңар. Андан тышкары силер дагы оокат дүйнөсүнүн баарын текшерип ошого нааразы болуп атасыңар да. Эми андай көбүрөөк эми жакшы сеп алгыңар келсе, анда көбүрөөк калың бергиле. Анткени өзүңөр билесиңер, азыр оокат деген аябай кымбат турат. Бергениңер 150-200 миң, анан жөн эле бир 500 миңдик калың сурайсың, сеп сурайсыңар да. Анан еще байкуш кыз жаң келсе, еще бат элек болсо, бат элек, көн элек болсо дагы баланчанын кызы муну бериптир. Тигини бериптир. Биздин келинибиздин оокаты эптеп септеп эле дегениңер ошол жаш келиндин жүрөгүн оорутат. Ошон үчүн ой сеп деген бул эки жаш ынтымактуу болсо аны оокатты таап алышат, сатып алышат. Наоборот, эки жаш чогултуп издеп муну алалы деп кеңешип алган оокат таттуу болот, даамдуу болот. Андан көрө эки баланын же эки жаштын мындай чогуу жашап кетүүсүн тилебейсиңерби, септемеп.